мисалы азыр биздин республикада эмне болуп атат? Жакырчылык абдан чоң деңгээлге жетип калды. Элдин баары азыр даже un алып этти айтпай эле эт башка продукт un алганга кыйналып калышты. Тандап жеп калыштылар. Андан тышкары жумушсуздук. Миңдеген эмес, миллиондогон адамдар бизден чыгып кетпедиби? Мына мен жакында Россияга барып келдим элем. Ошол жерде мен мекендештер менен жолугуп сүйлөшүп калсам, алар айтат, Россиянын аймагында 2 миллион кыргыз жаран жашайт дейт. Мына ушулар ал 1 жылда болгон жок, 5 жылда болгон жок. Ал көп мына 10-15 жыл, 20 жылдын ичинде тапталды. Бирок ага ойлодук да, токтогон жок, бул процесс токтогон жок. 2 миллион деген биз азыркы 6 миллиондун 3төн 1 бөлүгү деген сөз да. Акта кимдер жашайт? Жумушка жарактуу, жаш, негизинен жаш биздин адамдар жашайт. 18-16дан баштап 40-45терге чейинки адамдар ошакта жүрөт. Жарата турган мезгил, иштей турган мезгилдеги курактагы адамдардын баары ошакта жүрүшөт. А биякта кимдер? Алар эмне кетип келди? Ошо жумушсуздук жоктугунан эптеп ата-энесин бала бакырасын багабыз деп ошоктон барып кандай жумуш болсо да таап иштеп биякта балдар багабыз. Мына ушундагы жумуш орундарды биякка түшсө болот беле? Ошолор агылган башка жакка мамлекеттерге барып жумуш істейбиз деген адамдарды бар ушул жерден жаратып, ушул жерден иштеп бала бакырасын бакса болот беле? Болмок. Мына ушул дагы үмүт түскөнгө түрткү берди.